Тоң райондық акими Осмонов Бақтыбек Арапбаевичке, Ақтерек айлының ардагерлер кеңешінің төрағасы, Құрылтайдың делегаты Исаев Есенғол Данияровичке, Тоң райондық ақсақалдар өкілдерін сахнаға чақырабыз. Жана ошондой Торғой атанын урпактары Султанов Турат Мақсат Ажыға сөз берилет. Assalamu alaikum, урматтуу агайын туугандар, ардактуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катчылары. Бүгүнкү өтүп жаткан салтанаттуу иш-чарабыз Кыргыз Республикасынын алып манасчысы 20-кылымдын гомери ала тонун сыймыгы болгон Саякбай Каралаевдин 130 жылдык мааракеси менен Тоң район элин атынан Тоң райондук мамлекеттик администрациясы, мекеме ишканалары жана айыл өкмөтү атынан чын жүрөктөн куттуктап коюшка уруксат этиңиздер. Атабыздын жөнүндө бардык нерселер айтылып кетти. Мен ойлойм, бүгүн айта турган күн. Саякбай атабызды бардыгыбыз тарыхта билебиз. Биз буга чейин угуп келгенбиз. Ошондуктан тоң эли топурак алтын, тоң эли дагы сыймыктанып, кубанып, биз аталарыбыз менен, ардагерлер кеңештери менен, жалпы жамаатыбыз менен келип отурабыз. Бүгүнкү мааракемди уюштурган балыкчы мэриясына, ошондой эле бүгүнкү иш-чарага катышкан, салымдарын кошкон бардык биздин катчыларга терең ыраазычылык айтмакпыз. Саякбай атабыздын арбагы ыраазы болсун. Элибизде тынчылык, жергебизде ынтымак, мамлекетибизде өнүгүүсү болсун. Урматтуу туугандар, ушу Саякбай атанын торколуу тою менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Саякбай ата жөнүндө биз курултайда урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылдык эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул Саякбай атанын 130 жылдыгын өткөрүп бериңиз. Муну улуттук деңгээлде өткөрүңүз. Ушу Саякбай атага мындай эмгек сиңирген Кыргызстанда күчеле киши Саякбай атага Кыргыз эл баатырын бериңиз деп сурандык эле. Анан ошондо бул эми областтык деңгээлде өтүп атат. Эми биз ойлойбуз, эмдиги 150 жылдыгы улуттук деңгээлде өтөт деп. Анан ушул жерде отурган Данияр Каракуловичтан жана Кыргыз жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаевичтан суранып кетет элем. Ушул Саякбай Каралаевга Кыргыз эл баатырын берүү тууралуу дагы бир маселе көтөрүп, областтык администрация ушуну көтөрүп, ушуну аягына чыгарат деп, ушу силердин атыңардан баарыңарды ишендирип кетебиз. Бул Саякбай атада эмгекти эч ким кылган эмес Кыргыз элине. Бүт дүйнөгө Кыргыз элин тааныткан Чыңгыз Айтматов, андан кийинки Саякбай Каралаев. Анан бул жерде дагы Жеңишбек, Төкмакын Жеңишбек Токтобеков аябай туура айтты. Бул киши дагы айтты, Жеңишбек да ушу Саякбай атабызга Кыргыз эл баатырын беришин деп айтып атат. Муну бул эл, бул жерде отурган элдин баары тең колдойт болушубуз керек. Кандай дейсиздер туугандар? Анан ошондой эле туугандар, анан ушул кимге бул жерде уюштуруп аткан балыкчынын мэри Азамат иниме чын соолук узун өмүр бакыт таалай каалайбыз. Азамат иним мындай өркүндөй бер, өсө бер. Рахмат, сени Саякбай атанын арбага колдоп, Алла таалам колдосун. Ошондой эле ушуну уюштурган Турсунбай Байкеге да рахмат. 70ке чыкса дагы ушу ардагерлер кеңешинин Көкмойнук айылынын төрагасы 70ке чыкса да ушунча элди уюштуруп, чарчабай, чалыкпай жүгүрүп жүрөт. Бул ишиге дагы рахмат, ыраазычылык билдирип коюп уруксат этиңиздер. Урматтуу бүгүнкү чоң мааракенин катышуучулары, Залкар Саякбай атабыздын 130 жылдыгын белгилеп, ушунчалык элдер ушу жакшынакай пикир менен жакшы каалоо тилегин айтып атышат. Биз дагы ушул бизде дагы ушундай Торгой ата деген атабыз болгон. Ошондо ал кишинин дагы мааракесин белгилеп, Торгой ата коомун түзгөнбүз. Ошо Торгой ата коомунун атынан бүгүн сиздерди ушундай чоң мааракеңер менен чын жүрөктөн куттуктап, анан ушул Торгой Саякбай атабыздын небереси Каныбек Каралаевга Торгой ата коомунун атынан 30 000 сом
белек. Ассаламу алейкум. Жалпы бүгүнкү муракенин катышуучулары, мына менден жогорку адамдардагы сүйлөп өтүштү. Мен ушул кыскача Саякбай атабыздын бир 2-3 нерсесине көңүл буруп өтөйүн. Эми бул киши ушундай географияны окуп алса, азыр айтып атат, кат тааныбаган адам болгон деп. Бирок Аллахтан ушул касиеттүү кайып үй менен берген адам экен. Себеби ушул Манаста айтып атканда, Тети Кытайдын жерлерин Тяньжан деген шаарда айтып, Таншан деген шаар бар деп, Хуанхэ менен Янзын айтып, Жанзы деген суусу бар деп. Ана ошол кездеги жана Күрөк кол деген бар экен, Гетмен кол деген бар экен деп, ошол Кытайдын жана боевой искусстволору мына жана Восточный единое барство деген бизге жетер кезде, ошо Гетмен кол, Күрөк колдор жанакындай бир ташты бычыратып согот экен деп. Ошондон өйдө айтып аткандан кийин бул киши абдан баягы Аллахтан тарабынан берилген бир касиеттүү, кереметтүү күчкө ээ болгон адам деп айткым келет. Анан бул кишинин дайыр устаздарын сыйлагандыгы мына азыр жогоруда айтып өтүштү. Акылбек, Ыйканбай, анан Чойке деген устаздар болгон деп. Анан ушул кишиге айтып отуруп, сен мына оозуңан канча миң ырсаттары чыкты деп, эл ушундай мактаганда ошол киши айтчу экен. Ой, мен бир эле кичинекей нерсени айттым да, менин устазым Чойке бүркүт, мен чымчык, Чойке чынар, мен чырпык деп, өзүн чырпыкка теңеп, устазым чынарга деген ушундай устаздарды сыйлаган адам катары айтыш керек бул кишини. Анан мына аталардан алгы сөз айтылбаса батпасат дейт. Ушул Манаста айтып аткан башкасын коюп Манаста айтып, мына кыргыз эли дагы башка өндүрлөрдөн дагы эң биринчи ушу Манасты биринчи койгон, астыга койгон, уккан. Эми Аллахтан ошо кишинин жаткан жерин жайлуу кылсын. Артынан да урпагынан ушу Манастылар көп чыксын. Мына биздин көл элинде, же болбосо тоң элинде мына Манасчылар мекени деп Манас айткандар ошо айрыкча Орозбактын 5 мырзасынын ичинен Арык мырзанын тукумдарынан көп Манасчылар чыккандыгы мына азыркыга чейин айтылып берет. Дагы ошондой урпагы уланып, Манасчыларыбыз ушу элибизден, жерибизден көп чыксын. Атабыздын арбагы ыраазы болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат. Азаматтарына тоң элинин атынан Атайын атабызга арналган картинабыз бар эле. Тапшырып коюшко уруксат этсеңиз. Чоң рахмат.